Биринчиден 10 минуттан апис сурашты, сиз официалды айтып коюшуңуз керек. Парламентке кайрылып, 10 минуттан апис берилди фракция республикага депчи. Меникин токтотуп тургула убакытты. Республика Ата Жұрт фракциясына 10 минуттук танапис берилет. Уланта бериңиз. Кечиресиздер, азыр Муктай Юсуп турган вопрос көтөрдүңүз. Азыр 11-де танапис болот, ошондо сиздер фракцияны өткөрсөңүздөр болот. 11-де. Жыйын убагында регламент жол бербейт, фракция өткөрсөңүздөр да чечим чыгарсаңыздар мыйзамсыз болуп калат. Ошондуктан саат 11-де танапис жарыялаганда өткөрүп чечим алсаңыздар болот. Же саат 1-де тынык убагында. Дастан Арыспекович, кайсы регламентте ошентип жазылган? Регламентте ошондой, Муктай Юсупович. Айтып койсоңор статьясын. Азыр мен сизге айтам. Анткени фракция сураганда бериш керек. Жыйындын убагында, жыйын токтолот, эгерде кворум болбосо. Ушундай да. Муктай Юсупович, чечими тура эмес болуп калат экен регламентте. Жок, анда чечим кабыл алынып калса. Анда фракцияны көрсөтүп койгула. Азыр Муктай Юсупович. Мен анда өзүм суроомду өтө берейин. Ооба, Муктай Юсупович, сөз сизде. Мен биринчиден мындай түшүнүп атам, урматтуу Дастан Арыспекович катышып отургандар. Мына бул каралып жаткан маселе ведомстволордун, бийликтердин орун басарларына эле керек окшойт да. Анда баарын ордун алмаштырып койбойлубу? Буларды биринчи лицо кылып коелу. А биринчи лицо зам болуп жүрө берсин. Бул биринчиси. Экинчиси, биз кечөөнө эки комитетте карагандан кийин чечим чыгардык элек. Өзүбүз кетирген кемчиликти өзүбүз оңдойлу, чогуу депчи. Ошондуктан буга парламент дагы, өкмөт дагы, сот бийлиги дагы, калган мамлекеттик органдардын баары тең аралашыш керек деген чечим кабыл алынган. Ошону сыйлап койсок болот эле да. Эми мен өзүм суроолорума өтөйүн. Мага Дастан Арыспекович, убактын баары кетип калды. Мага лидердин 2 минутасын берип коюңуз. Макул. Мына мен кечөөнү Жеңиш Парпиевичке суроо берсем, айтты. Мен 1 жылдан бери координатор болуп иштеп атам, ушул реформаны иш жүзүнө ашырганга деди. Ошол координациялык кеңештин төрагасы менмин деди. Мен макул дедим. Суроо берсем, бир да суроого жооп ала алган жокмун. Мен ошондуктан жогорку соттун төрайымына биринчи суроомду берейин деп атам да. Сиз айтып койсоңуз, мына эң негизги мыйзам бар. Мыйзамдын аты ушул 5 кодекс менен 2 мыйзамды иш жүзүнө ашыруу. Туурабы? Ал мыйзам 24 январь 2017 жылы кабыл алсына керек эле. Мына ошол мыйзамда силердин официалдуу полномочияңар жазылган. 12 статьяда. Расмий тилде айтканда суду присяжных боюнча. Мына мен окуп коеюн. 1 январь 2020 жылдан баштап Бишкек шаарында жана Ош областында сот отурумунда ошо присяжныйлар келип отуруш керек. Буга даярдыгыңыздар кандай? Бул мыйзамдын негизинде жазылган маселе. Муну аткарбасак жооп бересиздер баарыңыздар. Биз да жооп беребиз анда. Айтыңызчы. Мен сиз жооп берердин астында мен айтып коеюн дагы. Урматтуу Жеңиш Парпиевич. 2 жыл болду. Баарыбыз даярданышыбыз керек эле. Ушул жерде Кыргыз Республикасында 2 республикалык шаар бар. Экөө боюнча мыйзам бар. Туурабы? Бул Бишкек шаары, анан Ош шаары. Ушул 12 статьяда Ош шаары түшүп калыптыр. Анан аны 2 жылда же өкмөт көрбөсө, же сот көрбөсө, же башкы прокурор көрбөсө, же депутаттар көрбөсөк, анда кандай Дастан Арыспекович? 2 жыл бергенбиз мораторий убагын. Мына эми төрайым жооп берсин. Кандай иштер болот? Присяжныйларды каерде окутасыздар? Ким тандайт аларды? Соттордун
мекемелери тиги иштеген орундар кандай реконструкция болот? Ушуну түшүндүрүп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Мыктыбек Юсупович, сиздин сурооңузга чындыгында сот арачылар жөнүндө мыйзам эчак эле кабыл алынган. Эрежелердин баары ошакта жазылган болчу. Сиз мына пункт боюнча айтыңыз, кандай аткарылат? Азыр ошол 2020 жылга деп атабыз, Ош менен Бишкекте эң биринчи бизде имараттар керек болуп атат. Биз ошон үчүн айтып атабыз, кошумча курулуштар 2019 жылы киргизилип атат. Ошко дагы, Ош шаардык сотко дагы, Кара Суу райондук соттордун имараттары боюнча. Окутуу боюнча бизге сот арачыларды окутуу биздин укуктарыбызга да кирбейт, милдеттерибизге да кирбейт. Сиз конкреттүү айтпай атасыз. Кандай иш-чара бар? Качан? Мисалы үчүн Ош областынын райондорунда кимиңиздер барып 10 ай калды, 10 айда даярдайсыздар. Биз аймактарды кыдырып атабыз, бир сыйра карап чыкканбыз, жана тергөө судьяларга кандай шарт түзүлгөн деп бир сыйра карап чыкканбыз. Өткөн жумада дагы бир ирет ошол аймактардын баарын кыдырып атабыз. Кайсы имараттар муктаж ошол сот арачылары институтун киргизүүгө. Өзүбүздүн кызматкерлерибизди дагы ошол боюнча окутабыз бул жылдын ичинде, 2019 жылдын ичинде. Кандай чакыртыш керек, тизмени жергиликтүү органдар түзөт, ошол сот арачыларга ким макул болот, тизмеси ал жергиликтүү органдар түзөт, сот арачыларынын тизмесин. Биз өзүбүздүн кызматкерлерибизди үйрөтөбүз. Ошол эрежеси кандай, чакыртуу кандай, кайсы жерге алар жайгашат, аларга атайын бөлмө сот имараттарынын ичинде. Ошо. Каражаттарды болсо атайын 2019-2020 жылга дагы көрсөткөнбүз, ошол институт киргизүү үчүн бизге каражаттар керек деп, ал каржы министрлиги деле билет ал жөнүндө. Дастан Артысбекович, көрдүңүзбү? Жооп жок. Бир пункт айта алышпайт. Кандай уюштуруп иштеп? 10 секунд бергилем. Муну 10 класстын окуучусу деле айтат, ментипчи. Менин кийинки суроо. Мыктыбек Юсупович, кечирип коюңуз. Мен өткөндө дагы айтып кеттим эле. Чындыгында сын таккан туура эмес. Биз баарыбыз мамлекеттик кызматкербиз. Этиканы сакташыбыз керек. Эмне үчүн сиз ошентип айтып атасыз? 10 класстагы окуучу деп. Кандай жоопту угат элесиз менден? Мен конкреттүү жоопту угайын деп атам. Конкреттүү. Кандай конкреттүү? Анда айтып бериңизчи, кандай жоопту угайын деп атасыздар? Мектеп 10 секунд бергиле. Суроо болуп калды, мен жооп берейин. Мына ушул статья боюнча өкмөт менен жогорку сот иш-чара уюштуруп, биринчиден каражатты бөлдүртүп, экинчиден ошону уюштура турган жооптуу кызматкерлер. Үчүнчүдөн ошол сот арачаларына аралаша турган адамдардын баарын тандап, аларды окутуп, соттордун зданияларынын баарын даярдап, анан кийин анан чечим чыгардык депчи. Анын бири айтылган жок да. Маселе ушунда болуп атпайбы? Сиз капа болбоңуз. Биз айтып атабыз да, бизде да күнөө болуп атат депчи. Мына кеп ушунда болуп атат. Сиз туура түшүнүңүз дагы, сынды туура кабыл алып, ошону аткарып коюш. 2 жыл убакыт болду. 2 жылда сиз ушунун баарын көрүп коюшуңуз керек эле. Даярдап бүгүн айтыш керек эле. Сиз антип күлүп отурганыңызда болбойт. Мен кызматка 4 ай болду киришкениме, Мыктыбек Юсупович, белгилүү болсо сизге. Рахмат. Жеңиш Барпеш жооп берем дейт, Мыктыбек Юсупович, суроолоруңузга. Кечиресиз, процедурный маселе, 3-чү микрофон. Төрага, мен сунуш бердим. Добушка койбойсузбу?